эгерде бир адам бирөөгө зулумдук кылып кое турган болсо, туура эмес мамиле кылып кое турган болсо, ошол адамдын өзүнөн гана албастан, ошол адамга тиешелүү үй бүлөсү болот, агасы, иниси, атасы, ошолорго да тийиштүү кылып туруп күнөөнү мойнуна асып коюшкан. Баягы бирөө үчүн баары жооп берет дегендей да, Аллах сактасын. Бир уруудан бирөө кылып койду, баарын каралаган. Аллах таалам да бул нерсени тыйып, Фатыр сүрөсүнүн 18 аятында «Вала тазиру вазирату визра ухра». Эч бир адамдын күнөөсүн башка бир адам көтөрбөйт деген. Бирөөнүн күнөөсүнө бирөө жооп бербейт. А жахилияда бирөө үчүн баардыгы деген эреже коюлган. Ким зулум кылбаса, ал зулум чекпеш керек. Ал анын башка бир досунун же тууганынын, жакынынын катасы үчүн жазага тартылбаш керек. Керек болсо абакеси болсун, атасы болсун, баласы болсун, ким гана болбосун, жооп бербейт ал нерсеге. Бирөөгө зулум кылып зыян кылды, ким кылса өз башы менен тартат. Мына ислам ушул нерсеге буйруду. Ал эми жахилияда болсо, мисалы бир уруудан бир адамды өлтүрүп кетсе, же болбосо уруп токмок калган болсо, сураган, бул ким, каяктан келди? Баланча деген айылдан келди. Анан бул да айылдын баары топтолуп барып, ошо айылдын үйлөрүн өрттөп, талкалап, бирөө үчүн баардыгы жооп берет деп. Анан ушинтип кыргышып, анан ал уруудагы кайсыл айылдан биз талкалады, кеттик деп алар дагы 2-3 урууну топтоп барып, аныбаларды барып талкалашкан. Сураган эмес. Ким өлтүрдү, ким зыян берди, иши жок. Ушул айылдан болду, баарыңар өлөсүңөр, баарыңар жоопко тартыласыңар. Ошентип уруу болуп, айыл болуп, кырылышып, талашып, тартышып, бирөө үчүн баары деп коюп жүрө берген. Аллах сактасын. Адамдар түшүнбөй калган арада, биз эмне болдук? Ошо силерден бир надан чыгып туруп, баарыңар күнөөкөрсүңөр.